Ким коррупция менен мындан аралашкан болсо, мамлекеттин бюджетине кол салам дей турган болсо, мамлекеттин байлыгына, элдин байлыгын, элдин жерин талап тонойм дей турган болсо, татыктуу жазасы мыйзам чегинде алат. Эми коррупционерлердин мамлекеттик кызматта иштешине өмүр бою тыюу салынат. Жемкорлордун жакын туугандары дагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Бул багытта мыйзам долбоорун УКМК коомдук талкууга койду. Анткени сол чөнтөккө сологондорго карата аюусуз күрөш жүргөнү менен бул кадамга барган кызматкерлер четтен чыгууда. Коррупция менен күрөш боюнча мен аягына чыктык деп айта албаймын. Себеби бул нерсе өтө эле чоң болуп кеткен, көлөмү өтө чоң болуп кеткен, жана мунун аягына чыгыш кыйын болуп атат. Бирок муну аягына чейин чыгарабыз. Муну аягына жеткизебиз. Так. Коррупцияга айыпталып күн алыс ар кайсы мамлекеттик органдарда иштеген жетекчилер кармалууда. Мындан улам УКМК жемкорлорго карата жазаны каталдаштырууну көздөп жатат. Анда коррупция беренеси менен айыпталгандарга жаза катары айып пул салынбайт. Келтирилген чыгымды төлөп бергенден кийин дагы берилген жаза мөөнөтүнүн теңин өтөп бүтмөйүнчө абактан бошотулбайт. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштөөсүнө тыюу салынат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматка анын үй бүлөсү, бир туугандары дагы мамлекет кызматка келбей калат деген талаптар көрсөтүлүп атат да. Мен ушул жерлерине мен көпчүлүгүнө мен макул болбойм да. Себеби анын бир тууганы, же агасы, же иниси, же карындашы, же бир келини, бир өзүнүн акчасын тыя албай бир кылмышка барып калса, анын бир туугандары, анын балдары, жакындары дагы жертва болбош керек да. Бирок ошонун жоопко тартылганы үчүн дагы ал сабак алат. Ал түз иштегенге аракет кылат. Себеби анын бир тууганы, анын жакыны берене менен соттолуп атканы просто эми жогорку кеңешке гана депутат, президентке талапкер боло албайт деген чоң гана нерселерди көрсөтүп койсо туура болот да. Буга чейин коррупцияга аралашкан адамдардын мамлекеттик кызматка келишине тыюу салуу парламентте да көтөрүлүп келген. Мурда коррупцияга айыпталып кайрадан кызматка дайындалган учурлар да жок эмес. Анткени соттуулугу жоюлгандан кийин кайрадан кызматка барууга мыйзам жол берип келген. Коррупциялар жасалып атат, бирок аны соглашение түзүп алып туруп кызматташтыкка барып, мойнуна күнөөсүн алып, ооба мен алдым, урдадым, жедим деп туруп, анан кийин бир канча эле азыраак эле штраф менен чыгып кетип атат да, алар камалып калган жери жок. Ошон үчүн бул азыркы мыйзам менен коррупцияны уланта берсе болот да. Значит, кармалса, жанагы төлөйт, кутулат и плюс сотто айып салынат. Аз эле айып, ал дагы 300 миңге чакын эле айып салынат, дагы чыгарып жиберет. Бул мыйзамдын сылабыйлыгы ушул. Сылабыйлыгы. Акыркы жылдары жемкорлукту оздуктоого карата аеосуз күрөш жүрүп келет. Алардын сап башында Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жок кылмышы, бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун кармалышы, алардын мүлктөрүнүн мамлекетке өткөрүлүшү аталып келет. Ага карабай жемкорлукка айыпталган кызматкерлер чектен чыгууда. Коомчулук сунушталып жаткан мыйзам долбоору тамырлап кеткен коррупцияны ооздуктайт дешет. Буга ой пикирибиз туура эле. Бул мындай закон немеде бар, Северный Кореяда бар. Бирөө кылмыш кылса, үй бүлөсү менен баардыгы жоопко тартылат да. Көпчүлүк эмне десе ошол да эми. Эми бул жерде зыяны ошол соттолуучунун тууган муртанын зыян болот да. Анан эми илгеркидей коррупцияны кармап аткандан туура да, анан кармаш керек, өкмөттү байытыш керек да, туура да. Анан бирөө үчүн бардыгы бирөө үчүн деген илгерки неме бар да. Инсаатип болуш керек да. Анан эле байыган эле оорлук кылган эле байы бербеш керек да, мисалы үчүн. Анан зыяны элге тийип атпайт. Пара алгандар ички душмандар. Буга чейин атайын кызмат жарым жылдык ишинин жыйынтыгында казнадан урдалган 70 миллиард сомдон ашык акчанын 50 миллиарды өндүрүлгөнүн жарыялаган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн айда өлкөдө ипотекалык үйлөр коррупциядан жана уюшкан кылмыштуу топтордон өндүрүлгөн каражатка салынып жатканын билдирген. Алмагүл Эрке Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.